Арыбаңыз Майрамкул байке. Ушул сизди көптөн бери көрүп, билип жүрөбүз. Ушул аябай бир Манас дүйнөсүнө сүңгүп кирип, мына керемет сүрөттөрдү тартып атасыз. Анан мен мурунку мына байкаганда ушул Манас атанын сүрөтүндө Манас атанын жүзү берилчү эмес да. Анан ушул сизге качантан бери уруксат берилди? Ушул жүзүн негизи Манастын жүзүн көрүп болбойт дейт го. Ага да бир өтө чоң бир күч, касиет, бир арулук керек да. Бул деген өтө чоң бийик дүйнө. Эми ушул боюнча мүмкүн болсо бир тереңирээк айтып берсеңиз. Биздин элибизге ушул Манас дүйнөсү жайылыш керек болуп атпайбы азыр? Ушу Манас аламы боюнча мындай жакшыраак билип, өзүбүздүн улуу элдигибизди билип, ошол кайтыш керек болуп атат да. Ошончо айтып өтсөңүз. Муну тартып атканда мисалы мындай чындыгын айтсам, атайын пландаган жокмун. Буга чейин ошол жүзүн ачкандан коркуп, мындай баттан алчу эмесмин да. Ачыгын айтсам тарталчу эмесмин. Анан быйыл эмнегедир бир кокусунан ошондой болуп калды да. Кокусунан отуруп эле иштеген. Анан бирок бул жерде бул Манас атанын жүзү деп айтпайм, бул бүтүндөй кыргыз элинин общий мындай бир жүзүн көргөзгөнгө аракет кылдым да. Манас атанын бир жылт элеси десем болот. Анан бул Манастын образын бергенге болбойт. Манастын образын эч ким жасай албайт, эч ким жасай алыш да мүмкүн эмес да. Анан мен баягы как сүрөтчү катары өзүмдүн деңгээлимде ошол болгон аракетимдин, бирок бул да кастык кылат да, Манас кастык кылат. Бирок ошончо да жана стилизовать этип токот. Ошол ар бир элдин өзүнүн колорити бар да. Ошол колоритке салып мындай аракет кылып көрдүм да. Себеби анткени көп жерде сурай баштады да, эмне үчүн сен маска кылып атасың деп көп сурап калды да. Анан ошол негизинде бирөөнүн кокусунан мындай ачылып кетти да, чийип отуруп. Анан кийинки болуп чыкканда деле постоянно ушуну айтат да, сен эмне үчүн маска кыласың депчи. Анан быйыл эми Кудайдын буйругу экен ачылып кетти. Бул да эми баягы мындай ошондой бир буйрук болуп калды окшойт да. Дагы сизге кандай бир мындай бул сүрөт дүйнөсү да өзүнчө бир чексиз го. Келе берет, мындай убакыт жетпейт, өмүр жетпейт дейсиз. Дагы кандай бир жаңылыктар келип атат? Дагы кандай кылыш керек биздин кийинки муундарга мындай сабактар дегендей? Бул сүрөттү тартып атып, мисалы мындай да, бул чыгармачыл адам жана эргип атканда, ошол баягы сүрөт жөнүндө, бул сүрөттөрдү тартып атканда, ошол дүйнөгө кирип, баягы адам мындай көп нерсени ойлонот экен. Көп нерсени ойлоносуң. Анан бул сүрөтчүлөр убакыт өткөн сайын бышат экен да. Биз канчалык убакыт өткөн сайын чеберчилигиң бышат, акыл, аң сезимиң бышат. Мисалы мен мурун сүрөт тартып жүргөндө ойлогом, мен аябай акылдуу, билимдүү окшойм депчи. Өтө эле мындай билимсиз экенин байкап калдым да. Көп нерсени билбегенин байкап. Эми азыр деле көп нерсени билдим деп айта албайм, бирок буга өмүр жетпейт экен. Бул Манас дүйнөсүнө адамдын өмүрү жетпейт экен. Ошентсе дагы бирок бул мен бир нерсени байкап калдым. Манас тартарда сен жүрөгүңдү ачып, ошо иштей беришиң керек экен. Анткени баары акыл аңдай албайт экен. Акылы жетпейт экен да. Ошон үчүн бул сен өзүң жүрөгүңдү ачып эле жакшы нерселерди ойлонуп иштей бериш керек экен да. Бирок кээде иштеп атканда сөздүн ачыгында адам диктовать этпейт, сүрөт диктовать этип калат экен да. Ошо линия, ошол образ өзү диктовать этип, өзү чыгат экен. Анан мен мунун баарын отуруп иштедим дегенден ал калп айтпашың керек да. Анан муну Бакайдын образы, Кошой ата бул Манас эпопеясындагы образдар бул дүйнөлүк деңгээлдеги образ да. Муну ошон үчүн балким кийинкилерге бул жол ачылабы деп атам да, кийинкилерге. Себеби азыр көрдүңбү? Мисалы улуу эл деп атпайбы? Улуу элдин белгиси эмне да? Улуу элдин өзүнүн мындай колорити бар да. Өзүнүн духу бар. Ошол өзүнүн духу менен, өзүнүн мындай жан дүйнөсү менен, өзүнүн көркөм дүйнөсү менен ал улуу. Ошол көркөм дүйнө сүрөт өнөрү кирип атпайбы? Кайталанган сүрөт өнөрү бар, жана музыкадагы өнөрлөрү бар. Ошолордун баардыгы тең ошол элди белгилей турган белгилери да. Көрдүңүзбү? Азыр эшик жаап коеюн азыр. Мындай мен көп нерсени байкап калдым да. Мисалы мен өзүмдөн кээде ушул чөйрөгө жараша сөз чыгат экен. Мисалы ошо келген адам, мисалы сен менен баарлаша турган адам, ошол жүрөгү ачык болсо, ошо ачылып сүйлөйт экенсиң. Анан кээ бир журналисттер келет, ар кандай суроо бергенде такыр сөз чыкпай калат да, сүйлөгүң келбей чарчап, нептеп бирдеме кылып анан кетиресиң да. Анан кээде ушундай бир кээде арып адамдар келет, укмуш керилесиң, тим айланайын, кээде гүпүлдөтүп оозуңан Манас чыгып кетет. Кээде төкмакын болуп кетесиң, кээде сүйлөп атып асмандан карап өзүңө таң каласың да, бул адамдан энергия алат экен.
Ана мен жанагы Саякбай ата жөнүндө көп иликтедим да, ал дагы ошол биринчи жолу келип жанагы эмени коюп манас айтпай коюптур. Мен могу темирге айтмак болом да. Такыр айтпай, такыр чыкпай коюптур. Анан кой деп жана Осмонкулда тиги бүт атайындай чөйрө жасап да, анан ошондо күпүлдөтүп айткан экен да. Ал чөйрөгө жарашат. Анан бул ар бирле жеке мен эмес, чыгармачыл адамдар ошол чөйрөгө жарата. Анан ошол келген адам кандай ниет менен келди, ошол адамдын деңгээлине жараша сөз чыгат экен да. Анан ошол сүйлөп атканда да кээде мен байкам, адам мындай жанагы төкмакын сыяктуу, мындай алаксыбай, алагдуу болбой сүйлөш керек экен да. Азыр тиги ким келет ошол карап отуруп оюмду жоготуп атпайм, баягы ойду мындай жоготпош керек экен да. Анан кээде мындай окуялар болот, кээде телевидение чакырып жакшы бир эме болуп калса, катуу аябай жакшы сүйлөйсүң, өзүң таң калып каласың. Бир укмуш нерселер төгүлүп, жанагы сөздөрдө укаш болуп келип, өзүнчө тим эле оозуңа келип, баягы көп неменин баары тең мындай тияктан келгенимде ошо оозуңан чыгып кетет да. Жанагы окуучуңуз Эркин айжа айтып атпайбы, ал музыкант го. Анан историяларды окуган иши тынбай окуйт го. Ошо эже айтып атпайбы, бул сүрөтчүлүккө сизден кичине илим алып, анан бул укмуш терапия керек экен дейт да, сабырдуулук үйрөтөт экен дейт. Анан эми бул Кудайдын бир аты сабырдуулук дейт го, бул өтө бир асыл сапат экен да, мындайча айтканда. Эми ошол үчүн мен ошол эженин сөзүнөн кийин сүрөтчүлөрдү өзгөчө баалап калдым да, булар сабырдуулуктун жана балким биздин элибиздин кутун уютуп аткан ушулардыр депчи. Себеби бул көрүнбөгөн бир жыштыктагы таза бир баалуулуктарды элге мындай көрүнө ачып берип аткан ушулар болуп атпайбы? Биз көзүбүз көрбөгөн гана нерсени мындайча айтканда деп ишенип атабыз да. А сиздер ошол көзгө көрүнбөгөн нерселерди жаратып берип атасыздар да. Эми ушулар жөнүндө айтсаңыз. Сен азыр аябай жакшы суроо берип атасың да. Мен акыркы убакта бул сүрөттөрдү тартып отуруп көп нерсени мындай ойлоно баштадым. Мурда ойлончу эмесмин. Оюма келип, баягы өзүм эми аябай быштым деп айта алмайм, кичине бышып баратканын байкап атам да. Анткени бул сүрөт аркылуу. Анткени мурунку тарткан сүрөттөрүмө карасам, көптөрү бышпай калыптыр. Анан бул Манас дүйнөсү, бул кыргыз дүйнөсү өтө эле мындай татаал, көп нерсени талап кылган. Көп нерсени мындай бир жана билбесең анда бул чыкпайт экен. А бирок ошол атайын деле билем деген тагдыр да. Мисалы тиги Ак Саякпайга барып тайган шылтоосу менен жанагындай үңкүрлөргө жатып, көрдүм, тагдыр да ошол күн жанагы күрткүдө калып алып барып ошол бышырат экен да. Тиги токой аралатып барып адаштырып, анан ошол жанагы жаан жаап атканда үңкүрдө жатасың да. Ошондо аябай мындай атайын алып барып, ошол жерден анан бир сезимиңди козголот экен да. Анан ошондо жана кыргыздар жөнүндө ойлонуп, баягы эч ким жок да, тынч, көрдүм, эч ким алаксытпайт. Ошондо жана Манас дүйнөсү жөнүндө ойлонуп, анан кээде элестим, как жана бир антенна мындай эметип калат, ошол маалда ошондой доорго кирип кеткенде, ошол дүйнөгө кирип кетет экенсиң да. Кээде анда-санда ошол контакт болуп калат да. Ошону байкап калам. Анан эми бул сүрөтчүлөр өзү мындай азыр ойлосом, бул Кудайдын колу менен тарткан сүрөт, бул атайын Кудай чыгып берип атпайбы? Ошо Кудай тарттырат экен да. Ар бир жана чыгармачыл адамдар. Только ошол жүрөгү менен ошону билип, анан ошондой жүрөгүн ачып, ошо сүрөт тартарда, мисалы Манасчылар Саякбай атасы айтып атпайбы? Бул айкөл дүйнөгө кириш үчүн эң бир жүрөгүң таза болуш керек депчи. Жүрөгүң таза болбосо айкөл дүйнөгө кире албайсың деп. Мисалы мен могу тартардан мурун өзүм даярдайм. Атайын көлгө барып, жана көл жээкте сом жерлери бар да, атайын керемет жерлери бар. Азыр эми байкап атам да, көрсө мен ошол жерден ээргип алып жүргөн жерлер экен. Анан ошол жерлерге атайын барып 1-2 саат отурам. Катымда заряд алып, анан ушул нерселерди элестетип, анан катымдуу толуп келип анан иштейм да. Анан иштеп атканда кээде мындай да, ошол сезимдерди эл менен бөлүшкүм келет. Көрдүм, ошол эң эле бул жерде эме сезим экен. Ошол сезимди эгер тиги жаныңда ошол сен сүрөт аркылуу эргисе ал, көзүнөн жаш артып кетти, ошол кыргыз болгусу келип. Анда Кыргызда ошондой керемет дүйнө бар экен да. Өзүнүн баалуулугуна жеткиси келип, өтө, мисалы мен кээде мындай да ошол дүйнөгө кирип алып, мисалы эми кээде ар кошкондор келгенде байкабай ошол жөнүндө айтып аласың. Анан айтат, бул кыргыздарды түчүп эле тет жактан кетирип атат, тиги атат, анан кээде байкап калам да. Анткени сен ошол өзүңдүн элиң жөнүндө сүйлөп атканда мен эргип кубанат экенмин. Ошончолук жыргап, жаның жыргап. Анан кээде акыркы убакта байкасам, жанагы мен окуучулар менен сүйлөп атканда кээде транска чыгып калат экен. Анан карасам, кыздардын көзүнөн жанагы окуучулардын көзүнөн жаш агып атканын көрөм да. Көрсө, ал да сөзгө кирип алат экен. Ошол окуяга кирип алар дагы. Анан ошондо кээде сүрөт тартып эле жанагы лекция менен бүтүп калчу. Анан кээде айтчы, агай бүгүн сүрөт бар жөнүндө сүйлөшпөйлүбү депчи. А көрсө сөздө чоң энергия бар экен.
эгер ошол сөз жүрөктөн айтылса. Көрдүңүзбү? Ошон үчүн бул жерде эмнени айтам? Кыргыздын ошондой кереметтери бар экен да, кереметтер. Бирок биз ошону ачып, ошону жайыта албай калганыбызды байкап калдык да. Мисалы чукулда мен тиги Казакстанда болуп келдим. Ошондо бул казактар көрдүмбү, жок нерсени бар кылып атат. Жана мода көргөзүп атканда, чыгып келатканда домбураны укмуш. Керемет четти да мен. Өзүнүн балуулуктарына аябай баа берип атчы. Анан отурганда домбура ушунчалык мындай кубулжугандачы мен көзүмөн жаш атып кетти. Анан кыздар чыгып, жана улуттук эмелер менен чыгып, көрдүңбү? Ал жанагы жана сезимди курчутуп атат. Анан ошондо тигилердин ар бир казактын эмеси чыкканда сөзсүз домбура, анан улуттук жанагы добуш чыгып атат да. Ар бир чыккан сайын менин көзүмөн жаш атып атты. Көрсө ар бир элдин ошол өзөктөгү уңгудагы жана добуш чыкса, көр бул керемет экен. Ошол элди абайт. Ошол элди абайт. Анан мен бул нерсени бул навакалардан да байкап калдым да. Бар ошолор да келип жана улуттук кийимдер менен, жана канаттар менен, жана улуттук орнамент, улуттук түсү дагы. Анан чыгып, мына сага окшоп бир кыз чыгып мынтип навакача сүйлөп атат. Анан добулбасын уруп, ошондо да мен же балким мен ушундай бир кичине сезимтал адаммы, ошондо ар бир элдин ошондой уңгулуу керемет жанагындай колоритин көргөндө менин көзүмөн жаш атып кетет. Көрсө элдин элдүүлүгү ошол өзүнүн жана уңгусунда экен, колоритинде экен. Ошол колоритте, ошол элдин өзүнүн ыргагында экен. Ошол биз сүйлөп атканда да кыпкыргызча сүйлөшүбүз керек экен. Көрүп жанагы навакал мен түшүнбөсөм деле ошо өздөрүнчө мындай сүйлөп атат да, когоруп атат. Түшүнбөсөм да аябай уккулуктуу болот экен да. Анан добушу дагы жана музыкасына кыз чыгып, анан өзүнүн эмесинде көрүп бийлеп атат өзүнүн ыргагында. Бул ошол кылымга арткан, ошол элдин жаны менен жаралган кыймыл да, жаны менен жаралган музыка, жөнөкөй тил менен, жаны менен жаралган оймо, жаны менен жаралган тил. Ошонун баары бир келгенде, ошол бул баягы Кудайдын ошол жаратканына каршы чыкпаган. Ошондо элдүүлүк жок. Ошол эч убакта биз ошондой керемет бар да бизде. Биз ошонун баардыгын тең ошону алып чыгышып, ошол сүртүп таза неметишибиз керек экен да. Анан кандайдыр бир мезгилде мен бул Сандиранда көбүлүктедим да. Биздин өзүбүздүн улуттук ыргагыбыз жоголуп калды. Көрдүңүзбү? Жана сүйлөп атканда башка элдин ыргагы менен сүйлөп, жана башка элдин музыкасы менен кепка кийип алып мынтип кыймылдап атабыз. Эми кооз бирок жан жок болуп калып атат да. Ошону мен тияктан көрүп, анан мен бул Кытайга барганда да, мына Кытай эли дагы жана кинолордо өзүнүн музыкасын коет. Жана бирдеме сүйлөсө артына ажыдаарын коюп коет. Көрдүңбү? Бул ошол өзүн эң биринчи өзүн сүйгөн эл, ошонун келечеги бар болуп калат экен да. Анан эгер биз азыр эртерээк ушул уңгу жол деп дагы сүйүнүп атам да, президент ушуну коюп атпайбы? Ушуну эми эл көтөрүп, биз анткени бизде уңгу жол бар да, биздин дух бар. Ошол манас улуттун рухунун туу чокусу деп атпайбы? Биз ошонун чаңын сүртүп ордуна койсок, башка маселе жок болуп калат эле да. Анан мына сен дагы жердин баарын кыдырып, ошондой адамдарды акыркы мен тияка Америка барганда мен тамашалашчы. Көрүп баягы мен бар да, бирок ошондойлор калып калдыбы деп анткени навакалар сураганда мен чочуп кеттим да. Аларда жанагы жайчылар сакталып калган экен. Жана жаан жаадырып, жана эме кылгандар анан силерде бар деп койдум да менчи. Бар болуш керек. Бар. Анан биз ошол уңгулуу нерселерге балким мен тилек кылып атам да, бул бийликтегилер маани берип, булар аз эле адамдар. Ошол улуттун уңгусун алып жүргөн адамдар мындай санаса 5-6 эле да болуп калат. Ошолорго мындай көңүл бөлүп койсо, бул элдин келечегине жакшы. Эгер көңүл бөлөсүң, ошол акыркылар ошол колорит кетип калса, өтө кыйын болуп калат. Азыр көрдүм, биз башка элдин жанагы укмуш өрнөктөрүн сайрап атабыз. Ошолордун баалуулуктарын айтып атабыз. Ошолордон чыккан жана белгилүү адамдарды, баатырларды даңазалап, жана сакабалар жөнүндө айтып, укмуш жарыялап, мунун баардыгы тең элге жакшылык алып келбейт. Сен бил, баардык башка жүйүн элдин билимдерин бил, ошо өрнөктөрүн бил, бирок сен өзүңдүкүн алып чык. Мисалы башка эл ал кызык эмес сенин өрнөгүң. Сен маданиятың, сен келечегиң, сен мамлекетиң, башка элге кызык. Жакынкы тууган, казак тууган, өзбек тууган, түркмөн ал керек эмес. Ар бир өзүнүн кызыкчылыгын биринчи орунда жана көрүп казактарды айттым чукулда келгенде домбура менен чыгып атат. Домбуранын үнү тим керемет чыгып атат да. Бул ошол өздөрүнүн рухуна маани берип аткандыгы. Мен кээде акыры намыстанып, биздин эме чыкканда биздин комуздун эмеси чыккан жок. Кыргыздын жана добуштары чыккан жок. Кыргыздын колорити чыккан жок. Мына бул шаарда азыр кыргыздын колорити жок.
архитектура бул кыргыздын жүзү да ошол архитектура жок. Жалаң стройка кылып атат көрдүм. А бул сүрөтчүлөр кыла турган нерсени көрдүм. Биздин атка минерлер маани бербей атат. Ошол акчанын кызыкчылыгында жеке бир чиновниктин кызыкчылыгында ушулар мына чечип атканы бул келечекти талкалайт да. Жана элдин табитин талкалап атат. Биздин табит өлүп калган да. Анан кырат көрдүм. Мына биз ошондой табитке, ошондой нерсеге маани бербегенден көрдүм. Мына жаштардын баары тең, жаштар күнөөлүү эмес. Көрдүм, башка элдин баалыктарын сугарылып, биздин элдин баалыктарын билбей калды. Көрдүм, аттарын өзгөртүп атат. Арганда башка элдин атын коюп атат. Башка элдин атын коюп атканы ал өзүнүн элин чанды деген геп. Көрдүңбү? Башка элдин кырааты менен сүйлөп атпайбы, көрдүм. Жанагы айтпай эле коеюн. Мунун баардыгы тең ошол өзүнүн баалуулугун билбегендик. Өзү сыйлабагандык деген нерсе да. Жана Айтматовдун жана маңкурт деп атпайбы? Ошол маңкурттугу. Ал укмуш билимдүү болушу мүмкүн. Өтө акылдуу болушу мүмкүн. Бирок ал өзүнүн элине каршы чыгып атат, билген жок да. Өзүнүн элине каршы чыгып, өзүнүн элине мындай сындап, кээде ар кандай сөз болуп атпайбы? Биз кандай болгон күндө дагы биз жакшы жактарды көбүрөөк айтып, көбүрөөк жайылтып, ошону сиңиртишибиз керек. А эгер дагы ушинтип отура берсек, кайдыгер болуп. Анан жанагында ар кандай көрдүм, жана айтып атпайбы, архитектура. Кыргыздын жана көркөм дүйнөсү, жана оймо чиймелери, мына улуттук кийим, улуттук музыкалары, бүт Манаста бүт бар да. Мисалы мен Кусейин Карасаев сүйлөп аткан, бирдемени сүйлөп атып эле, ай Манаста мындай деп айтылат экен. Бирдемени сүйлөп, Манаста мындай деп, Манас менен биз ошо Манас менен сүйлөшүбүз керек. Манаста мындай айтылат экен. Анткени Манаста бүт бар. Бардыгы бар. Бүт бар. Дагы ошол ичиндеги дилиң дагы, өзөгүң да эмне издесең бар болуп атпайбы? Анан башка жактан издеп эле сугарылып атат. Сиз айткандай жанагы мисалы жанын, рухун өзгөртүш керек да. Биздин ошол ата-атасаң куту сүйнөт деген да. А куту деген ошол улуу рухтарды козгошубуз керек. Ошондо жанагы рухубуз козголуп, духубуз күчтүү болуп, анан аң сезимибиз бийик болот да. А биз болсо башка нерсеге сугарылып, сиз айткандай, билбейм азыр эми аларды кантип бул нерселерге кайтарабыз. Мен эми ойлоп атам, бул жакшы көйгөй болуп атат. Эми ал тигилер эми өтө эле мындай шиле кийилип калды да. Көрдүм, Айтматовдун гениалдуулугу. Ал шиле кийилген эме көрдүм, баягы энеси келип, ай, сен жоламансың. Сенин атың Дөнөмө укпай атат, эси жок да. Анткени көрдүм, тиги келип токош берип атат, көрдүм, тиги токош бергеним айтып атат. Тиги жанагы аял келет, сенин тамагыңды тартып жеп алат. Көрдүм, аны жаа берип атып салды деп атпайбы, көрдүм, өзүнүн энесин атып салды. Анткени көрдүм, тигилердин токошун жеп жүрөт да. Көрдүм, азыр бизди айтып атат. Ошолор токошун жеп, ошолордун эмесин айтканын кылып атпайбызбы? Жолуң аман болсун деген экен да, жол аман деген. Көрдүм. Бул жерде Айтматовдун гениалдуулугу эсиңе кел деп атат да. Айтматов чыгармаларында бүт бар эле, подтекст менен бар, мына 5-6 жол окуп чыгып, чукулду кайра берсең, ошо эсиңе кел деген нерселер бар. Бүт жана чыгармаларда биздин кодду айтып атат. Бул Айтматов, бул гений экен биз билбей атабыз да. Бул дүйнөлүк гений экенин билди, бул Кыргызда бул билимсиз адамдар баалабай атабыз да. Ошон үчүн биз Айтматовду жайылта албаган жокпуз. Манасты терең жайылта алган жокпуз. Өзүбүзгө болгон мындай эмени айта алган жокпуз да. Руханий азыгыбызды айта албайбыз. Айта алган жокпуз. Башка жактан динден издеп атабыз да. Өзүбүздүн салтыбыздан, аркыбыздан, манасыбызда жатпайбы азыктын бардыгы. Ошолорду алыш керек болуп атат. Эми ошон үчүн мен мына сүрөт өнөрүндө ошол аракет кылып көрдүм. Мына бул жерде карасаң, бүт эмелерди атайын коюп атпаймынбы? Көрдүңбү? Чийим таштарды, эн тамгаларды, бул эмелерди, бул композицияда көрдүм. Мисалы бул образ аркылуу ошол кыргыздын мүнөзүн бергенге аракет кылып атам да. Мисалы Манастын образы бүтүндөй кыргыздын эркек затынын ошол образын бергенге аракет кылып атам. Жүзүн бул жүз аркылуу бул тайманбаган, коркпогон, ошол эле мезгилде бул айкөл, меймандос. Бул эч убакта бирөөгө кул болуп бербейт. Бул эч убакта бирөөгө жамандык кылбайт, кара ниеттик кылбайт, арамдык кылбайт. Ошол образды бергенге керек. Бул эч жок, муну менен тик карап сүйлөшүм керек. Башка дүйнө элдер дагы муну караганда бул эл менен эсептешим керек. Бул менен тең ата сүйлөшүм керек дегенин бул сүрөт аркылуу бергим келип атат. Мисалы бул ар бир бул чийим аркылуу ошол элдин баалуулугу, дүйнөдө теңдеши жок нерсени
жок деген нерсени биякта көрүп, бул тамга жараткан эл, белги жараткан эл, бул чоң цивилизацияны жараткан эл деген нерсени айтайын деп атам да. Анткени бул жерде ошол элдин ошондой бир руханий баалуулугун сүрөт өнөрү аркылуу бергенге аракет кылып атам. Мисалы моуну жана анимациясы чыкканда да көбүрөөк чет жактан аял кишилер чалды да, чалып биз моуну көрдүк, жана асмандан чыгарганда алар айтат, биз көзүбүздөн жаш атып кетти деп. Анан биз эмне үчүн ыйладык, сен билесиң дейт. Билем да. Анткени бул кыргыздын аялында өтө чоң касиет бар. Аны мен көп жерде ошону айтты, кыргыздын аялында касиетиңер күчтүү экен деп. Эркектиги айткан жок. Линда Танкер айтты, чыпырткы силер кайып менен байланышкан эл экенсиңер дейт. Мен сени сүрөттөрүңөрдөн көрдүм дейт да. Көрдүң, мисалы бул Сейтекте. Ошол көрдүң, Кудай менен байланыш. Көрдүңүз? Кутту кармап калып атат. Ошондо 5 берен ошол Сейтекке мүлдө кыргызды табыштап кетип атат да. Ошо башың менен жооп бересиң деп. Көрдүңбү? Ошондой молда жишаналуу адам эгер биздин бийликтин башында турганда эл байыйт. Эл сакталып калат, мамлекет курулат. Ошон үчүн бул куттуу жишаналуу деген көрүп, Манаста жишанасы бар да. Жанагы алып кара ушу Карачаар кабылан 40 жылден Карачаар ажыдаары. Ошол жишанасы Сейтекти колдоп атат. Ошол асманда кутту кармап, ошолдо мүлдө кыргызды сактап калып атат. Анткени кыргыздан Манас жаралып атат. А Манас кыргыз үчүн өмүрүн сайып кетип атат. 5 берен мына Бакай, мына 5 берен жок, Бакай, Каныкей, Айчүрөк, Семетей, Гүлчөрө. Кайып болуп бараткандан көрдүм, могу атайм канаттарды коюп атпайбы? Ошол көрдүм, баягы бул аруу эл. Ушуга мүлдө кыргызды мына ушуга жооп бересиң деп. Ошол өткөрүп берип, анан тигилер кайып болуп кетип атат. Ошон үчүн бул кыргыз эли деген бул керек болсо жок болсо дүйнөгө зак кетет деген нерсе кетип атат да. Ошон үчүн дүйнөдө азыр көп сөздөр болот, аны кийин шашпай айтам. Азыр пока эл эртерээк. Анткени азыр 80% биздин эл уктап калды. Бирок канында бар, мен тилек ошону акырын ойгоч, жоломан деп ойготуш керек да. Акырын, сен жоломансың. Сенин атың Дөнөнбай. Эси жок да. Эси жок. Ошолорду акырын эсине келтириш керек. Бул сүрөттөр аркылуу, мына көрдүңбү, Каныкейдин композициясында байкадыңызбы? Көрдүңүзбү? Мына бул ар бир композиция көрдүңбү? Чийим таш болот, күн баш болуп атпайбы? Көрдүңбү? Мына булардын баары ажыдар. Бул тотемдер аркылуу ошондой дүйнөдө теңдеш жок эл экенин ушул бул сүрөттүн күчү аркылуу көргөзгөнгө аракет кылып атам да. Көрдүң, бул как раз айтат, бул ааламдын канышасы, жок эле кыргыздын эмес. Көрдүң, ошон үчүн казактар жанагы Муктар Айзовдор айтып атпайбы? Силерде Манас бар деп. Муктар Айзов айтып атат, бул адамзаттын Манасы деп атат. Анан биз бул жерде менин туугандарым жана башка дүйнөгө киргендер бул жомок да дейт. Манас эле жашаса болот да дейт да. Бул жана маңкурттар да. Биздин кыргыздарда мисалы аялдын сырттаны да аңкылуу. Бул аял затынын сырттаны турайда сырттаны. Анткени бул Каныкей энебиз аркылуу анан Манастын Манас болбогу Каныкейде. Каныкейди алгандан кийин анан Манас болот, бул нур дүйнө да. Манас бул нур дүйнө. Бул ошол биз ошондой башка элдерден биздин айырмабыз, бизде Манас бар. Жана Муктар айтпай, силерде Манасыңар бар деп суктанып атпайбы? Карачы. Алар билимдүү да. Аябай суктанып, бизде баары эле бар. Домбурабыз бар, төкмак, бирок бизде Манас жок да. Башка элдер баардыгынан кыйын болот, бирок Манаска келгенде түшүнгөнү ошондой залкарлар, силердин Манасыңар бар экен деп бизге суктанат. Биз ошол суктанган нерсебизди алып чыкпай, жана кылыч карматып, найза карматып, атын шөлпөйтүп, көрүп жана колорит деп аткан ошону мунун баардыгы билимсиздигибиз. Өлтүрүп атат. Ачык айтып, ошо билимсиздик. Ошон үчүн бул мен тилек кылып атам, бул эл башына жишаналуу адам келиш керек. Ошондо көрүп, элге кут түшүп, ошондо эл байыйт. Эл ошол урухун сактап калат. Эгер ошол куту жок адам келгенде эл кыйналып калат экен да. Анан эми баягы баары кыргыз эл бул кайып менен байланышкан эл да, бул баары бир Кудай койбойт. Балким бир өзүнүн бир учуру сааты чыгат. Балким бизди ошол эсибизге келтирип атат да. Анан биз кандай болгон күндө дагы баягы
бул сүйүнүшүбүз керек. Жана мен тиги Америкада жүргөн оңгу жол дүйнөлүк деңгээл деп айтканда сүйүндүм. Ошол дүйнөлүк деңгээл бар да бизде. Дүйнөлүк деңгээлде ой жүгүрткөн элбиз. Ана Жусуп Мамай тиги 80 жылдыгында айткан, мен как раз барганда дүйнөлүк деңгээлде ойлонгон эл. Ошол дүйнөлүк деңгээлде ойлонгон элди ошол көргөз. Бизде жада калса аты да кайып болуп атпайбы? Семетейдин мына Тайбурул да кайып болгон. Кум аягы, Ак Шумкар бүт кайып болуп атпайбы? Биз көрдүң ошентип канат коюп аткан, биз кайып элбиз да. Анан биз ошо ирип кеттик да биз. Азыр ошо ирип кетип, азыр биз ошол канды тазалап ошол эсибизге келишибиз керек да. Ким экенибизди таанып, ошон үчүн азыр биз азыраак болуп атат, көбүрөөк эметип, биздин бир эле жол актык экен. Бир эле жолубуз биз агрессия эмес, бирөөнү жаманаттап, бирөөгө жамандык менен биз анда биз жолубуз анда болбойт экен. Биздин жолубуз актык. Биз ошол көрдүңбү, бул Манаста байкадыңызбы? Мына бул бүт хандыктардын баары тең Манастын акыйкатына башыйып атат, чындыгына. Оолардын Манаска тең хан, көрдүң, Алмамбет баш болуп көрдүң, башын өмүрүн саап атат актыкка. Айкөлдүккө. Эгер Манаста канкор болуп, жанагы ачкөз болуп, дүйнө жыйнаганда монун баары чачырап кетмек. Эгер бул жүрөгү таза эмес, арам болгондо бул бирөө да калбай калмак. Мунун жолу актык. Биздин эр азаматтарыбыз көк жал болгон го, мисалы эчтекеден коркпогон, кайтпаган, тайманбас, чынчыл, бир сөз дегендей. Эми азыркылар баары эле бир коркуп эле жатып калды го. Ошолорго эмнени айтасыз? Мисалы эми алар кимден үлгү алыш керек? Биз башка мамлекеттин эмесин пир туткандардан үлгү албашыбыз керек да. Биз өзүбүздүн жерибизде каныбыз тамган жерибизден чыккан баатыр аталардан үлгү алышыбыз керек да, мына Манас атабыздан. Ошолор жөнүндө айтсаңыз. Сен жакшы суроо. Биздин үлгү ала турган нерсебиз бар да, бул Манас. Анткени Манаста бүт жазылган да. Биз эгер үлгүбүз жок болсо, айла жок, башкалардан окуп, тигини окуп, муну окуп, анан тиги жерде түкүнчө араб мынтип айтты, түкүнчө француз мынтип айтты деп антип андан да улуу билим турат да. Көрдүңбү? Биз ошону чанып атабыз, бул жомок деп чанып. Эжел окуган эме жомок деп атат да, эчтеке жок деп. Казынабызда чалып. Бул бизге идеология болуп бербейт да. Эжел окуган жок да. Эзел окуган жок. Эжел окуган, анан бизге ал Манас эмне кереги бар дейт. Манас эле жашашыбыз керек. Манас жашаганда сен жөн эле маңкыс болуп каласың. Сен эчтемке эмес болуп каласың. Сен дүйнө элди да сыйлабайт. Керек учурда Манастын руху колдоп атпайбы? Азыр элди ошол биздин дагы жакшы мына бул биз кичине чакан мындай эметип, баягы көрөнгө бар да, көрөнгөдөн кымыран дүрмөт алат дейт. Биз азыр баары бир ким айткандай коркпой, акырында бул дипломатиянын жолу менен. Баткендеги событияда да ушу Манас атанын руху колдоп кетип, балдар жана айтып атат. 1 метр жерди бербейбиз деп. Ошол биздин чоңдорго жетпей атпайбы? Айкөлдүк менен, бул тазалык менен чакан болсок дагы биригип, анан биз эле Биз мисалы пайгамбарларды Уран чакырган жокпуз да, согушка кирип аткандачы, жанагы жан ажал алдыбызга беттеп келгенде биз эмнеде Уран чакырып атабыз? Манаста Уран чакырып атпайбызбы? Эми ошол мындайча айтканда ажалдан куткаруучу күч болуп атпайбы? Бир өтө бир бийик дүйнөнүн руху да эми бул. Мисалы пайгамбарлар деле түз байланыш берип, жана Манас айтып калгандай бир адам чыккан жок да. Эми ушундан эле түшүнсө болот да. Уран чакырганда биз башканы чакырган жокпуз. Аян менен келип бирөө тынбай жана багыз айтып калган жок. Алар чаттап атат. А биздикилер өзөгүнөн чыгып атпайбы? Күндүр түндүр айтып атат, аны суу ичпей, тамак жебей дегендей. Эми ошолор жөнүндө айтсаңыз. Кыргыз айтып атпайбы Манастычы? Башкалар айткан жок да. Кыргызга эле салып берип атпайбы осуна, дилине салып берип коюп атат да. Эми мен ойлоп атам, биз ушул улуу дүйнөгө биз алып чыгышыбыз керек. Ал Кыргыз да, ошол Манастын упак кыргыздар да, биз ошол кандайдыр жакшы бир чөйрө түптөп, ошону дүйнөгө алып чыгышыбыз керек. Эгер дүйнө кичине чет учугун билип атат, Манастын ушундай улуу экенинчи, эми дүйнө элди изилдейт. Бул изилделет, бирок изилдегенде деле анын илими жетпейт. Бирок буга суктанат. Мындан азы калат, эми ачыгын айтканда азы калат. Азы калат. Анткени мен тетиги тияка барганда да ушуну айтып атат да. Бул адамзаттын акыл казынасы деп атат. Дүйнө эле айтып атат. А кыргызга айтсаң ишенбейт, кайта акыл казынасы депчи. Бул ошол жана өтө бул түркөйлүк да. Бул жана пендечилик. Анткени мына бул тарыктын баары ачылса, бул кыргызга пайдалуураак. Ачпай чыгып атпайбы? Эгер тарык ачылса, биздин сырыбыз бул санжырат экен, тарыкта экен. Бул канда экен да. Эгер ушуну ачып,
Эгер жанагындай о эсибизге келсек, эң биринчи эсибизге келип өзүбүздү сыйлаган көрсөк, дүйнө эле бизди сыйлайт. Эгер биз дүйнөдү изилдеп келсең, бияктан биз мен кыргыз эмесмин деп башка немеде сүйлөп отурсаң, ал ага кызык эмес. Сен ушунчалык жийиркеничтүү карайт да. Сен отуруп башка тил менен сүйлөп анан кеңкилдеп анан башка неме айтат. Муну мен угайын деп келген жок, сен нукура сен немеңди көргөзчү дейт. Ошо кыргыз экен көрөсүң, анан отуруп келжире отурсаң ал кызык эмес. Ошон үчүн ошолорго азыр биз эми дүйнө эле азыр Манасты тааныгандан келет. Атайын ушу Манастын урпактарын көрөйүнчү депчи. Анан кыргызча сүйлөй албай, анан аргасы жөө жомокторду айтсаң, бул жийиркеничтүү болуп калат да. Балекет илимдүү бол, балекет билимдүү бол, балекет байлыгың бол, ага карабайт. Мен жана набакаларды издеп барганда көрдүм да. Анжанда жана Мирлан, жана чоң окумуштууларды ошол атайын барып караганда ошол аябай жакшы көрүнөт экен. Ошол өз тилинде сүйлөп. Бул асыл адам эң биринчи ошо белгиси өзүнүн элин сүйөт экен. Көрдүңүзбү? Ошол өзүнүн эли үчүн башын сайып экен. Эң бул асыл адамдар ар бир элде бар экен да. Ошолор жоголгондон кийин анан маңкурттар пайда болот экен. Ага деген мекен деген түшүнүк жок. Ата мекен деген түшүнүк жок. Мына Манаста эң биринчи ата мекен деп атат. Жер. Ошол үчүн мен башымды тартуу болдум дейт. Өзүнүн өмүрүн тартуу кылып атат. Көрдүң, ошону билген. Мына кийинки Касым Тыныстанып, Жусуп Абдырахман бүт бардын өмүрүн сайды да. Көрдүң, кайра ошол Манастын урпактары ошону белгилеп атат. Көрдүң? Эл үчүн башын сайып кетип атат. Эл үчүн жанын курман кылып атат. Келечек үчүн. Келечек үчүн. Азыркылар мына урпак үчүн, келечек үчүн, мекен үчүн дегендерди мен ишенесизби? Көрө албай атам. Баары эле көртүрлүк да. Көртүрлүк болуп калды. Кичине байлык, бийлик, ошо мен эле жакшы жашасам, мен эле кыйын болсом. Бул мунун мен Аппакмын, мен Кудайга сыйынып атпаймынбы? Жал калп. Периштелер колдоп атпайбы? Жок, калп бар да. Мен бул Санжыраны иликтегенде дагы жана биздин ак сөөктөр, Байманаптар деп атпайбы? Элин туткасы ошолор болгон экен. Анан тияктагылар, тиякта айтпа, ошолор атайын ошолордун баарын кырып, көрдүң? Эл канчалык сабатсыз болсо, аларга пайдалуураак. Ооба да, аларга пайдалуу. Анткени сен билимсиз болсоң, сен башкарганга жеңил. Анан билимсиз кылып туруп, анан жакыр кылып койду. Жакыр кылып акчага сатып алганда сен көр адамдык касиетиңе кетесиң. Анан тыйын берип коюп көр, тыйын бергенден чалат, ай, мен эмени аткарып кой деп. Жана мен Санжыраны иликтегенде көрдүм, жана бийлерди, илгерки бийлердин баарын жок кылып, жана Байманаптарды атайын көрдүм, жаманаттык кинолорду тартып, этти момчу этип, эч убакта ак сөөк этти минтип жебейт. Жана кара мүртөс кылып, адамдар сабатып, атайын көрүп, биздин эме бузганда, Байманап десе азыр биз дагы Байманап экен деп, кедей дыйкан деп, ал кедей дыйкан эч убакта элди башкарган эмес. Жана бүт могу композицияда жана оймолорунан иликтегенде ошол биздин код келип чыкты да. Ошондо элдин өзөгүн эл туткалары бул Байманаптар, бийлер, бектер. Аны ошол эл шайлаган да. Таза болгон. Таза. Алар ошолордун баардыгы тең, мен бүт баарын карасам, бүт баары жашаналы адамдар экен. Мен кийинки эле мына Байтык атанын жөнүндө иликтедим. Балбай бүт эле бул көрүнүктүү жаңгарач баарын карасам, колдоочулар экен. Жолборс. Мына бул Садыр акен дагы карасам, көз ачыктарды көрүп атпайбы? Колдоочулар болгон. Булар касиет. Булар бул Жет акени мен көп иликтедим. Бүт эле элдин кызыкчылыгы менен маселе чечкен. Жет аке. Жет аке бүт бар тең кынтыкта болбойсуң. Бул арулар. Акка ээ болгон деп. Аке деген намга Алар эл берген, алам берген. аламдан берилген аке деген. Алар хан келип неметкенде бүт ошол чындыгын айтканда акыйкатты айткан. Ал көрдүңбү, бала, ай, сен балаңды тиги эме коюп кой жок деп, тетиги көзү тирүү экен, бул эл камылгасын ошол берет. Көз ачык болгондо ушуну койгула. Көрдүңбү, туура чечкен, азыркы эмне болуп атат? Кой, мен балам тиги тайкемди тиги, мен балдыгымды коюп кой тияка, эмесин кой, акчасын алып алгыл деп. Бул жана бузулган да. Жанагы орустар ошону билген, эми ачыгын айта берейин. Жанагы бий койгондо көрүн, жана им ак сөөктөр жоготту, бул критерийге болбойт. Булар тең ата сүйлөшөт. Муну жаманаттап, аны өлтүрүп туруп, анан жанагындай жанагы руху тайкы, жана Кудайдан жөө качкандар ошолорду жанагы атайын жасалма койгон да. Жасалма бий кылып коюп, андан көрүн эмнени сураган? Сен канча элиң бар? Мисалы саяк болсоң, сен канча түтүн бар? Ошондон салык берип турасың. Ал яппай деп салык берип турганда. Ошого ылайыктап именно ошолорду жасалма жана ак сөөктөрдү, жасалма интеллигенттерди атайын жасаганда, анткени айтат, эгер муну акчага сатып ала алам, бул аркылуу мен элдин мен салык жыйнайм. Көрдүңүзбү? Ал ошонун кесепети тийип атат да.
жанагы ким баш бут болор, бут баш болор деп жана калыгул бекен ушуну билген да. Ошондо тиги система менен жана биздин элди чиретип салды. Ошолордун жана атка минер деп атпайбы? Ошо атка минерлер ошол элдин канын ичкен, элден салган тияк иштеген. Ал акыркы жана Касым Тыныстатовдор элге иштей коюп анан алардын мана атып салды да. Мен алардын мана илтсем, Тинчинен сатканда. аларда бир да күнөө жок экен. Алардын бир эле күнөөсү эң биринчи билимдүү болгон. Экинчиси элин сүйгөн. Үчүнчүдөн өтө терең мындай адамдык касиет. Сүгөн жатышат деп эле талкалаганда алар анткени алар түшүнүп кыргыздын башын көтөрөбүз дешкен, кыргызды бириктиребиз. Кыргыздын башын көтөрөбүз, кыргыздын интеллигенциясын түзөбүз. Кыргыздын билимин алып чыгабыз деген адамдар чыгагандар болгондо. Карачы биздин дагы багы İçine girgizip koygun алардын içine. Ошол чыккынчылык кылып, анан булардын оюн билип алып, анан тияка жеткизип, сатып, анан жок кылды. мына ошолордун мана атка минерлер жайлаган, эми ачык айткан, тияктан жайлаган, бул жактан жазып айтет бул Баймановдун тукумдары экен. Анан биздиги бул кедейди кантар демчи, сен айтпадың тиги тигилерге сонунда списокты берген. Мына бул Байманов тукуму. Бул деген эл киши, тигилер эл киши дейт. Жана Исхак Разаковду айтып атпайбы? Бул өтө акылдуу экен, билимдүү экен. Ал 5-6 тилди эркин сүйлөп, ошол маалда эле англис тилин эркин сүйлөгөн. Анан орустардан өтө билимдүү экен. Кокуй бул кыргыздарга болбойт, акырын жок кылып атпайбы, көрдүңбү? Эл жалпы, көрдүңбү, жалпы мындай билимсиз болгондо аны колдой алган жок да. Тияктан акырын бирдемени ойлоп тапты, жаманаттыла, эл ошо ойдон жаманаттылабы. Мен антына Кусейин Карасаевден уктум. Ошон үчүн элди канчалык билимсиз болсо, башкарганга жеңил болот экен. Касым Тыныстановдун тамгасын киргизип, жана өйгүз кытап калганда. Эми ошол болуп отурган акса, өмүр эмес, муур болуп. анан бул эки менин багым жанагы аксакалдарды көрүп калдым, ошондо айтып атат да. Кыргызга 2 жолу кут келип түштү дейт. Биринчи Касым Тыныстан бийликке келгенде дейт. Экинчиси Исхак Разаков келгенде дейт, кут түшкөн дейт. Биз ошол кутту кармай албай калдык. Ага эл сабатсыз болуп калды да. Тигилердин программасы түшкөн. Азыр мына эл сабатсыз болсочу, каалаганда кыла аласың. Ошо даже Майрамкул айтып аткан, ошол жана көмгөндө жана ата бейиттин өзүндө эмес экен, алар андан жогору жакта өткөндө барганда, мага ошондой бир вибрация келди да. Ошол жака үндөрү чыгып туруптур да, канча бир убакытка чейин демек түрлөгөн касиеттер китаптарды талкалаганда, анткени эми деми кыстыгып, жан кыйналып атса, эмне кылат? Жан айлаларын кылып, аябай кыйналып туруп кеткенде буларчы. Эми биз көрдүм ошол Кыргыздын Кусейин Карасаев Кыргыздын каймагын ишпирип салбадыбы деп. Каймагын ишпирип салбады. Ошондо мен айтып атпаймын, эл макулук болсо, билген душман билгенин кылат да. Көрдүм, душман акырын бирдемени айтты, эл ишенип атат, эл душманы депчи. Көрдүңүзбү? Ошон үчүн азыр мен жаштарга бүгүн да жана чыкырды да, билимдүү болгула деп атам. Манасты көйүзденгиле да. Манасты сиңиргиле, анан билимдүү болгула. Ошол эки нерсени сиңирсе, дүйнө эли да аны менен эсептешет. Кокуй алдай албайт. Мектепте билим системасына манасты личность катары киргизиш керек да, жомоктун каарманы эмес. Жомоктун каарманы болгондо анын сырт эле сүйлөп койт иштеп атат. Анын эпитет иштеп кетип атат, ал жерде анын рухун көтөрүш үчүн аны тирүү каарман кылып алып чыгыш керек да. Болгон. Ушундай болуп келген. Мондай эмени айкөлдүктү таркаткан, аруулукту таркаткан, кыргыздын мындай жанагындай эмесин, генетикасын көтөргөн. Биз азыр жерде манастын каны бар деп ойготуш керек. Азыр мисалы биз ушул мына Кудайга шүгүр азыр учубуз кор эмес. Мен кут кармаган кыргыздын кутун, кыргыздын улуулугун, кыргыздын баалуулугун түшүнгөн бир чыгаан келсе, анан кыргызды көтөрөт. Манасты мына терең чечмелеген Кудайга шүгүр адамдарыбыз бар. Ошол саналуу эле бир 5-6 эле киши болуп калат. Ошолорду таап, ошолорду сүйлөтүп, мына Элиза ошолорду жайылтыш керек да. Терең ички мазмунун жайылтыш керек. Анан көрдүм, жана биз Мели Супикеев айткан жанагы сырткы немесин дагы кылыч кармат найзаган тулга мурутунда мындай кылып бүттөр эмес. Ажыдарын тескери кылып, аты да шөлпөйтүп, көрдүм. Анан мен тиги скульпторлорго айтты, жок дегенде мына Манастын аты жөнүндө жок деген жана улактаткан жана эмелер атын карагыла фотоаппарат менен тартып, анын мындай изучать этсеңер жакшы болмок дедим да. Аны карабай ат эзел атты көрбөгөн, атты окуган адам ат жасап коюп атат да. Эзел Манасты окуганы менен жана тулганы кулдары кет. Тулганы кылычкан болот, шөлпөйтүп мынтип анан муруту да мындай бүт туура эмес болуп калып атат да. Эми бу
Дулдул деп атат да Манастын атын. Бул эпосту бир эле Манастын атын Дулдул деп айтат экен. Аргымак, мына сиз жылкы менен мал менен жүрөсүз. Аргымак, аргымактан анан ошонун арасынан эң мыктысы тулпар чыгат экен. Тулпардын арасынан эң мыктысы анан будан чыгат экен. Будандан анан аран чыкса чыгат, чыкпаса анан Дулдул чыгат экен да. А Манасты да көрдүм, жанагы Кусейин Карасай айтып атпайбы? Кандын каны дейт, канкор дейт. А канкорду орустар кровопийцы деп котогон. Кандын каны Кудайдан кийин бийлик жүргүзө турган султан деп Кусейин Карасаев чечмелеп атат. А Жусуп Мамай ааламдын ээси деп атат. Анан ааламдын ээси кыргыз деп акырын интернетке айтты. Кат тааныбаган эди Кытай деп айтат деп. Бул даңсасында жазылуу деп атат. Бул баягы тиякты окуган экен да. А ошол сөздүн баары чечмелегенде кыргыздын эмеси келип чыгып атат да, жүзү келип чыгып атат. Биз ошону биз бар нерсени ача албай ит болуп атабыз да. Мисалы азыр мына казактар эгер бул Манасты, эгер казактар Манас айтып калса, айтып атпайм, дүйнөсүн басып алмак. Эгер өзбектер алып калса, алар жок нерсени бар кылып жасап атат да. Биз бар нерсени чанып, башка элдин ырын ырдап ит болуп атабыз да. Кедеме күйгөнү менен айтып атам, ит болуп атабыз. Туура. Өтө бул акмакчылыктын туу чокусу да. Эгер ушул маалда мына уңгу жолдо дагы жакшы президент дагы көзүбүздү ачып атат да, анан эл кыймылдаш керек да, жата бербейчи, той кылып, анан аз мына той менен Генофонд өлдү, той кылып, балдарыбыздын баары билимсиз. Келечек, эгер балдар билимсиз болсо, биздин келечегибиз жок, ачык айтайын. Эгер билимдүү болсо, анда бизде келечек болот. Азыр заман өзгөрүлүп атат. Уңгу жолу саясатташып баратпайбы? Уңгу жолу деле. Анан эми Кудай буйрса жакшы эми, Кудайга шүгүр. Жана бир аксакал айткандай, балам кандайсың дейт, анан болот деп жакшы деп айт. Анан кайсы заманда алып чыгабыз? Тетигинде бычактын мезинде жана Касым Тыныстановдор иш кылып кетти. Ал баары тең 40-50гө чыккан эмес, жап-жаш балдар. Ооба, жап-жаш кетти. Жап-жаш балдар. Ошондо үлкөн залкар иш жасап кетти. Анан биз момундай немеде биз иш жаза, биз күнөөлөбүз. Мен бүгүн да бир топтор чалганда айтып атам, биз эми оозубузду ачпай баарын билип турабыз, көрүп турабыз, мына эми биз биригип только иш жасап кетели, жок деген. Кийинкилерге кичине мындай жол түзүп кетели. Азыр көбү мындай ойгоно баштады Кудайга. Кудайга шүгүр. Ыраазыбыз, бар болуңуз. Майрамкул энем алтыным десе. Мен сени көп жерден көрүп жүрөм, телевидениелерден жүрөсүң, радиодо бар. Сенин мамлекеттик кызматта эмессиң, бирок деген ушул өзүңдүн жаратканың берген өнөрүң менен кыргыз журтуна аттың ашкасындай белгилүүсүң энем. Мен рахмат, ыраазычылыгымды билдирем сага. Эми сен өзүң ачык айтсам, анакей илгеркиден баштаса өзүң Санжаранда жакшы билесиң, көп жерден окуп үйрөнүп, сурап, ушинтип аракетиңди кылып жүрөсүң. Сен Баатырдын баласысың. Торгой Баатырдын урпагысың. Торгой Баатырды ушул Кыдыката 90 жашында ошону торгойлор келип жумуртканы бешиктин барысына тууп, анан ошону учуруу ийгиче Кыдыката байбиче сүйкө карап түндүктөн келип түшчү экен. Бул эмне деген эме? Бул деген кайыптан келген нерсе аларчы. Мына ошонун аркасында сенин тегиң жакшы. Анан Кудайым сага момундай бир дарды берген да, өнөрдү берген. Мына ушундай талантты берген. Мынакей сен көп жерди көрдүң, Майрамкул. Бирок деген момундай чыгармачылыгыңды кыргыз үчүн, келечек үчүн, өзүң жаш болсоң дагы күйүп жүргөнүңө мен ыраазычылык билдирем, айкең катары. Эми ачык айтайын, мынакей боореки эмне деген ченебеген көркөм, тетиги кыргыздын эн тамгалары тетиги жерде ушундан бери баардыгын ушул Айкөл бабабыз Манастын эмесине түшүрүптүрсүң. Каныкей неге Сейтек атага, Кошой ата, Бакай аталарга түшүрүптүрсүң. Эми өнөрүң өркүндөсүн, энем. Чоң рахмат сага. Ушуну менен сен деген жүздөгөн эмес, ондогон эмес, аз элбиз 7 миллиондой. Ошо 7 миллион элдин 100%-ын ушул өнөрүң менен ал. Сендей ак адил болсун,
кыргыз журтчулугунда маңкурт болбой, башка өзүң айткандай башка элдин тилин сүйлөбөй, өзүнүн тилин сүйлөп, сендей Кудайым сүйгөн адамдарды, жаратканым сүйгөн адамдарды колдосун. Көп жерде сен деген ушундай эң мыкты торгой атаңдай бол, айланып кетейин десе. Мынакей атаң, өзүңдүн атаң менен чогуу жүрүп калдым эле. Мусабай абам эмне деген киши эле. Өзүндө нан жебесе дагы башка бирөөгө берчү. Мен ошонун машинесин айдап үйрөнүп калгам. Мына ошентип экөөбүз, Мусабай абам экөөбүз да чогуу иштешкенбиз. Сен атаң тегиң өзүң өтө мыкты. Анан бул өнөрдү кимдер берет? Ошол атайын деп Майрамкулдун өнөрлөрүн көрөйүн деп келдим, алтыным десе. Өнөрүң менен өргө чаба эми, аман бол. Мейли анда, кызым. Эми жөн эле айта турган сөзүмдү эми ага эфирге түшүрбөйм. Алышпап турган. Кыргыздын тилине албайт десе. Буламыш болуп айтылат. 500 күн жалаң суу менен кырмаганда дагы кыргыздын жигитинин өзү сөйлөк эле калган экен. Бирок көзүнүн нуру өчпөй калганда ошол кармап алган кандык ушундай ичи күйүп, эмне үчүн мунун көзүнүн нуру өчпөйт деп көзүн ойдуруп алган экен. Эмне деген улуулук, эмне деген күчтүүлүк булчу. Бул дух да. Дух бар да, Манастын духу бар бул жердечи. Айтып атпайсыңбы? Баш ийбеген, эрк бербеген, өзүнүн баягы баатырлыгы менен, эр жүрөктүүлүгү менен, кайра тартпастыгы менен да ошол тик карап көзүнүн нуру өчпөй турганда, анан бул именно байреки кудурети күчтүү Кудайымдан кыргыздын канына берген бир код да. Код бул сыр кайда келип код. Аны айтып атпайбы? Өз агасын агалай албаган өңгөн ул агасын сагалайт деп биздин ата-бабалар эмнеге айтып койгон? Ошол урпактары майдаланарын билген. Ушундай бир мезгил келет, ошол кезде өз агаңарды агалай албасаңар, өңгөн ул агасын сагалап, анан тентип, акча издеп туш-тушка кетип каласыңар деген да. Ошону көрдүк да. Ачык эле өз көзүбүз менен көрбөдүк. Мухтар Шаканов баш сөз жазып берген. Башындабы? Ана менен окубасам көзүм. Өтө бир касиеттүү адамдар баш чет өлкөлүк адамдар баш сөз кылганда. Коеюн ушундай сөз менен сүйлөп атат, бирок сенин өнөрүң бар, сөз жок. Сен өнөрүң бийик. Ушул өнөрүң дагы өргө чапсын. Сенин дагы өзүң дагы колдогон колдоочуларың бар. Ички жан дүйнөң, ички нареки өзөгүңдөгү өзүнүн рухуң менен ааламдык рух куюлушуп турат экен. Ошол куюлушкан рухтан дагы бир сонун шедеврлар жаралат да. Ошол айтканыңыз келсе. Шыдыр болсун, жолдошуң кыдыр болсун, ачык болсун жолуң. Анан бул жерде баягы даңк үчүн эмес сеники даңк үчүн, даңаза үчүн тартылган сүрөттөр эмес. Сен кыргыздын улуулугун, кыргыздын баалуулугун биринчи кыргыздын өзү тааныса, анан дүйнө тааныса деп атасың да. Ушул сүрөттөн көрүп туруп деле балким бир кыргыздын бир мындай баласы жөн эле мындай эле бир сүрөт катары көрүшү мүмкүн. Ама ол жерден мен жөн эле көзүмө жаш тегерем. Эмне деген нерсени чагылдырып бергенсиң? Эмне деген нерсени бергенсиң? Анан айтып атасың, күйгөндөн айтан бир сабак дейт го. Ушул эстеликти курушкан деп. Айтылып атпайбы? Эки ийинине эки адам отургандай депчи. Андайды берген жок да. Анан аттын көдөнү сүрөттөлөт. Чындыгында ат келатканда аттын эмнесинен анын чыгандыгы, тулпарлыгы биринен эмес көдөндөн көрүнөт да, мына жерди бериш керек да, бул жер жок болуп атпайбы? Образ жок болуп калат. Качагы ошол кыргыздын стили менен жасаганда сол болмок да. Анткени мындай да, жанагы элдин күчүн ошол стилде билинет экен да, колоритинде. Көрүңүзбү, Кытайлар жанагы скульптурасы өзү карасаңар китайский стиль деп айтасың, японский стиль. Мисалы бүт жерлерде ошондой күчтүү элдер ошол стиль менен, мисалы биз ошондой күчтүү улуу элбиз да, биз ошол стилди атайын жок кылып койгон экен да. Менин коллегаларым күнөө атайын себептер менен жок кылган да. Анан баягы мен ошол аракет кылып атам да, кийинки жаштар эми ошол өзүнүн ошол жүрөгүн угуп, ошол кыргыздын колоритин алып чыксак деген тилектер бар да. Ошол шаардагы ошол кыргыздын колоритинде болсо, жанагы набакалардын шаарына барганда архитектурасы ошол өзүнүн колоритинде, өзүнүн түсүндө койгон таң калып калып, өзүнүн графикасын сактап калыптыр. Өзүнүн бул сүрөт өнөрлөрүн сактап калыптыр. Ошондан ойлодум, мен тиги окуучулар айтып, булар дүйнөдө жок болбой турган элдер.
Эгер биз ошо өзүбүздүн баалуулугубузду, өнөрүбүздү, кол өнөрүбүздү жоготсок, биз бат эле жок болуп кетебиз. Бул сүрөт өнөрү өтө чоң, бул байкап калдым да, көп нерсе талап кылган өнөр экен. Эң мыкты да бул. Бул деген өлбөй турган нерсе. Жаралат да, жөн эле жаралып калды. Ай, Байрамкул. Дил сүйлөйт да, дил Мындайда сүйлөйт. мен опера менен акыран билдим, бир иште 3 күн баш. Композиция боюнча айтсам, жанагы Манасты тарткан Герцендин образы боюнча эле биз Манас атаны элестетип калдык да. Анан мен буну көргөндө ушул Манас дүйнөсүн ачып бергенсиз да, мындайча айткандачы, бир Манас дүйнөсү чексиз экенин, аны канчалаган дүйнөлөр колдоп турарын, жөлөмөй колдоочулар, жана бир эле мына рун тамгаларынын ичинде не деген дүйнөлөр жатат. 40 уру кыргыз аталардын күчүн, жанагы рухунун күчтүүлүгүнчү алар ааламда чексиз дүйнөлөрдү камтып атпайбы? Ошол жанагы мен билбейм, ушуну көргөндө эле бир аз токтоп калгам да, көпкө чейинчи. Эсиме болуп эле мындайча айтканда ушундай да неме бар экен депчи. Анан ушул мындайча айтканда Манас ааламынын бир даңазалуу, даңктуу экенин сиз бир ирет көрсөттүңүз да. Мен ушуга өтө ыраазымын. Бар болуңуз. Мен Бизди ошол колдосун. көргөзгөнгө аракет кылып атам. Силер ошондой бир баамдап, ошондой жүрөгүңүздөр менен кабыл алып аткан, бул мен үчүн чоң бакыт да. Мен ошону эңсегем. Ошол ар бир кыргыздын кызы, кыргыздын баласы келип, ошол Манас ушундай бул ааламдын ээси, көрүп жакшы сөз чыгып атпайбы? Ошол ааламдын ээси деп атпайбы Жусуп Мамай? Кудайдан кийинки бийлик жүргүзө турган султаны, көрүп, хандын каны деп атат. Кусейин Карасаев. Булар ошол терең түшүнгөн. Алар ошону билгендиги үчүн ал кишилердин тишин чаккан. Көрүп, ошо бул Манас акыркы мына Болот Шамшиев айтып атат, бул целый космос дейт. Көрдүңүзбү? А ошол целый космосту биз жөнөкөй адамга пендеге айландырып салып атабыз. Мындай кооздук менен, бир айкөлдүк менен, бир аарулук менен алып бергенсиз да. Мындай жөнөкөйлүк бул жерде бүт нерсе бар да. Бир эле жана баатырдык эмес. Өнөр десең өнөр бар, бийиктик десең бийиктик, рух десең рух жатат, колдоочу десең колдоочу, эми терең издендем десең толуп турган нерсе жатат да. Мен ушуга мен өтө ыраазымын да. Мисалы, балким ушул композицияны көрүп баягы мен колуман келсе жатам, бул Манастын 1 жыл делеси. Анан Манастын образын жараттым дегенден алысмын. Аны эч ким жарата албайт. Бир аз жер ушуну ачып бердиңиз да, бир адам, мен ойлоп атам, бул адам баласы жарата албайт. Ал образ ошондо, ал ошонусу менен күчтүү. Мен ошол 1 эле жыл делесин. Ошол сүрөтчүлөр, менден кийинкилер ушул Манаска болгон мамилесин өзгөртсө деп атам да. Ошол көп кандайдыр эмени мен токтотуп атам да, токтотуп кала деп. Муну Төлөгөн Касымбеков айтты, ай биз Герцен сүрөтү менен калып калбадыкпы деп. Кылыч Карматов, Найза Карматовнун Илиамур кылып эле, көрүн, жана болочу иллюстрациянын деңгээлинде, ошол жана пенделик деңгээлде карап калдык да. Көрүп, Манаска болгон ошол биздин азыркы мамилебиз. Жана Кылыч Карматов анан кылычтын да жер каратып, анан жүзүндө эч кандай нур жок. Ошондой көрүп, образ жок болуп калат да. Мисалы мен эми ал айтып, дагы айтам, мен аракет кылган сүрөтчүмүн да. Ал Манастын ал образын эч ким жарата албайт. Кача ошол кийинкилер бул ыйык нерсеге ыйыктай мамиле кылсабы деп атам да. Ыйык нерсеге ыйык бул. Бул адамдын акылы аңдабай турган чексиз нерсе да. Анан чексиз нерсени биз жөнөкөй адам кылып, пенде кылып, жана калкан тартып, анан ажыдар кылып, жанагы Манас ааламында да жасап коюптур. Манасты шөлпөйтүп, анан атын да жада калса, атындагы элементтер образ жок да. Кача ошо ат, мисалы атта ошол ат жаптыктары. Ошол падышалар кандай ат жаптыктарды. Ошол падышанын жана кийимдери кандай болгон. Ошону качабынан аналактап, бизилдеп, анан качам да образ жаратсаң да жакшы болот. Антпей туршак жаратып коелу, анан бул Манас деп аны көрүп калп айтып атат да. Анткени сен көрүп турасың да. А эң жаман кыргыздар да калп айткан кишини жаман көргөн. Ошон кыргыздар калп ырыс кесет деп айтат. Көрүп, бизди ырысыбызды айтып калп. Ошо биздин атка менен бүт калп айткан үйрөнүп алды. Булардын баары Кудайдан коркпойт. Булар Кудайдан коркпогон адам өтө коркунучтуу. Кудайдан коркпогон адамдар өзүнчө чоң империя болуп, эл ошого көрүп, эл да бузулуп атат да. Калп ырыс кесип атат, биз ырысыбызды калп кесип атат. А бизди арулай турган, бизди эсибизге келтире турган ушул Манас дүйнөсү. Ошол мен да кичине мону көргөндө ошол кыргыз баласы селтеледечи, ай кой. Мен калп айтканга болбойт. Мен бирөөгө жүзү каралык кылганга болбойт экен. Бирөөгө кыянатчылык кылганга болбойт экен. Жада калса адам эмес, курт кумурскага кыянатчылык кылган болбойт экен. Менин жолум актык экен. Менин жолум бул Манастын жолу экен.
Biz ошонубуз менен дүйнө эли ошонубуз менен сыйлайт. Ошо көрбү, дүйнөнү атайын көк кылат, ошо дүйнөнүн ээси деп атпайбы? Тигишер көрүп. Дүйнөнүн ээсин анан биз пенде кылып, анан жанагындай жөнөкөй адам кылып, өзүбүздүн азык, өзүбүздүн акыбалды көргөзүп атабыз да. Көрдүңүзбү? Өзүбүзгө болгон мамиле. Биз өзүбүздү сыйлабагандайын анан башка элди кантип сыйлайсың? Туура. Эл ошо башка дүйнө элди көрүп, бул өзүн сыйлабаган эл, бул бизди сыйлабайт. Мындан жакшылык күткөнгө болбойт. Бизге ошондой мамиле кылат. Ошону билбей атабыз да. Ошон үчүн биз эми башка бирөөнү айт муктаж эмес ал сыйлаганга. Башка бирөөнүн жакшылыктарын алып чыккан алар муктаж эмес. Ал кызык эмес. Алар бир кызык, биздин байлык анан биздин кул болуп кетиш. Биздин мамлекет жоюлуп кетсе аларга кызык. Мачыгын айтайын. Кыргызга кыргыз кызык. Кыргыздын мамлекети кыргызга керек. Бирөөгө керек эмес. Ошону түшүнбөй атабыз да. Эч убакта алар өзүнүн кызыкчылыгы менен чечет. Биз дагы ошондой бул жишаналуу бул башчыларыбыз элдин кызыкчылыгы менен чечиш керек. Биз эгер ушул элди жок кылбасак, анда биз Кудайга каршы болуп калат. Кудайга жаман иш кылган болуп калат. Ошону билишибиз керек. Ошон үчүн мына Сейтекти көрүп, бүтүндөй кыргыз элин үчүн өзүнүн жанын, өзүнүн өмүрүн сарп кылып атат. Эл журт деген маселе бар да. Сейтекте барбы? Бүт бар. Көрдүм, ошон үчүн бул жерде көрдүм, бул атайын чийимташ, энтамга, бул төрөн там бүт бул көрүп, эмелердин баарын коюп атканын көрүп, бул ар бир бул эмелерде ошол кыргыздын жүзүн көргөзгөнгө аракет кылып атат. Кыргыз эмне болгон эл? Анткени чет жакка барганда ушуну көрүп айтат, ай. Муну көргөндө ошону бүгөөгө айтат. Силер кайып менен байланышкан эл туруп. Силердин керемет дүйнөңөр бар экен. Силер сыйынып алсаңар деле бияк менен түз байланышасыңар да. Дүйнөдө теңдеши жок, ошондой улуу рухуңар бар экен деп айтып атат. Кулагыммен укканда мен аябай ошондо мен кичине мынтип калып атам да. Дүйнөдө теңдеши жок, манасыңар бар экен. Дүйнөдө теңдешиңер жок. Бул эмне болгон кайып дүйнө? Эмне болгон дүйнө дейт. Көрүп аябай таң калып келип, колуман өп, монтуп, метип мен аябай сүйүндүм да. Биздин бактыбыз ошондой, биздин ата-бабалардын ошондой дүйнө теңдеш жок, ошондой улуу дукту бизге тартуу кылып, мурас кылып берип жүрөт. Ошол мурасты биз кармап кала албасак, анда бизде күнөө. Аларда күнөө жок, Кудайда да күнөө жок, күнөө бизде болуп атат. Бизде болуп атат. Ошон үчүн биз бул Манас дүйнөсүн, ошол Манас дүйнөсүндө мына биздин Манасчылардагы, мына Манас академиясы, Манас театр деп салынып атат, азыр дагы имараттарды салып атат. Ошол жерге маани берсек деп атам да, улуттук колоритке. Анткени Манаста архитектура да бар. Манаста бүт бар экен да, бүт бар. Ошо Манастан алып эле бүт иштесек болот. Манастан албай туруп эле, тияктан алып эле жымсалдап атат да. Анан бир эле ошо тилегим калп айтпаса экен деп атам. Калп айтпаса экен. Жетекчилерибиз. Ошо жетек калп айтпаса экен, калпырыс кетет. Калп айтпай, ошо жок дегенде мына бул Кудайдан корксо болду. Кудайдан коркуп эле, анан өзүн таанып эле, анан өзүбүздүн жолго келсек эле болду, башка маселе жок. Эгер кыргыз экенибизди эле билип таанып калсак эле, башка маселенин баары чечилет. Рахмат. Макен, отурасыз турсаңыз.